Қазақстанға урушуп келгенден кийин аякта негизи тартып коюшту. Ана Менмен деген Кыргызстанды, Менмен деген спортсмендер урушат күчтүү. Бир билет бизден белек болмокчу. Ассаламу алейкум, кадырлуу кыргыз элим, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, барыңыздарга салам. Азыркы учурда биз 8 микрорайондогу Ихлас спорт клубуна баратабыз, залга. Мен үйүмдөн бир 200 метр алыстыкта жайгашкан. Бүгүнкү биздин чыгарылыш 22 июнь Бишкек шаарыбызда, Кожомкул атында спорт ордосунда Road FC Championship турнири болгон жатат. Кыргызстандын ар бир салмактагы эң мыкты деген мушкерлери, андан тышкары ушул СНГдан, Европадан келген мушкерлер беттешет. Бүгүн дагы ошол беттешке чыга турган мушкерлердин даярдыгы, ошолор менен маектешебиз, баарлашабыз, сиздерге маалымат жеткиребиз. Андыктан биздин каналга катталыңыздар, комментарий жазыңыздар, класс басыңыздар, анан капталында коңгуроону бассаңыздар, биздин видеолордун баардыгын биринчилерден болуп көрө аласыздар. Мен Қазақстанға урушуп келгенден кийин аякта негизи тартып коюшту. Өзүңөр деле аш жакта болмаңар. Ал жактан келгенден кийин РФСге мага сунуш ушу жака макул болуп, агайлар менен кеңешип, РФСге макулдугун бердим. Марат менеджерлер менен сүйлөшүп, эми ошо орозо ичинде даярданып жүрдүм. Ошодон кийин эле даярдык жакшы. Эми буюрсаң бул сапар жеңебиз деген үмүттөмүн. Весовонка башталат, через 2 күндөн кийин весовонка болот. Ошо эми вес конять этип алсак буюрса. Бул жакта Ынтымак Ихлас клубунда тренировка кылган. Бул жакта Насипов Алым жана досторум бар, Абдусаламулы Кубанович. Ушулардын жардамы менен опыт алмашып, үйрөнүп, даярдыктар жакшы буюрса. Жана башка досторум бар, жолдош бар, партнер. Буюрса даярдык жакшы. Biz birinci sporttu kickboks менен баштаганбыз.
кикбокста жүрүп, Давлеткулов Маралбек айда жүрүп, 10 жылдан ашык турнир кылдык. Чемпионаттар утуп. Биз ММАга келгенибизге 1 жыл болду. 1 жыл болуп, азыр биз биринчи боюбуз ВФТ урушканбыз. Андан кийин да ВФТ 3 бой өткөрүптүрбүз профайттарда. Андан кийинки уюм акыркы декабрда өткөрдүк. Декабрда бул РФС уюмунда өткөрдүк, Россияда Санкт-Петербургда. Ошондон кийин могу иншаллах кийинки уюмубуз дагы РФСте Кыргызстанда болот. 22-июнда кабыл болот, ошого даярданып атабыз. Жалпы ошондо 4-0, 3-0 бизге. 4-0 ошондо. Биздин каршылашыбыз азыр Санкт-Петербург шаарында өтүп калат экен, чемпионат ошол Питердин чемпиону экен. Кикбокс биздин өзүбүздүн ыкмабызга жараша экен, стойкада экен ошол. Азыр даярданып атабыз, биз азыр пока партерлерди да коюп атабыз, күрөштү кичине өздөштүрүп. Стойкада жүрө берген адам күрөштү билбей калат экен, азыр биз күрөшүп атабыз, көбүнчө партерлерге басым жасап атабыз. Ошол. Иншаллах элибизде биринчи ошол азыр ниет кылып атабыз. Орозо бүттү, орозодо 1 мал тренинг кылып аттык, калтырып калган. Азыр орозо бүттү, усиление 2 мал тренинг кылып атат. Иншаллах даярбыз. Элибиз колдоп келсе, биз ар дайым даярбыз да бүт жерде. Кыргызстанда эле эмес, бүт дүйнө жүзүндө даяр болобуз го дейм. Кыргызды колдосо. Жанымда олтурган Жыргалбек Эмилбеков Road FC Championship турниринин өткөрүп жаткан жалпы эле ушул федерациянын өкүлү жана президенти десек болот. Ассаламу алейкум. Алейкум. Кандайсыз? Жакшысызбы? Агабыз туурасында кичине маалымат бере кетсек, агабыз ушул Санкт-Петербург шаарында жашап, машыгып, ошол жерде кыргыз ММА'нын жалпы дүйнө элине же болбосо ошол СНГда кыргыздын атын чыгарып, жакшы ийгиликтерге жетишип келүүдө. Эң алгачкы эле алдыда боло турган беттеш туурасында кеп кылсак. Бул Road FC деген буну биринчи турнирибиз өткөн 2017-жылы. Биринчи турнир өткөргөнбүз. Анан бунун чечилиши эми чемпионго жолдомо деген. Чемпиондорго жолдомо деген. Жол ачып берүү дегендей. Ошондой болот. Биз баамдагандай эле ушул өзүбүздүн жерибизде, элибизде эң алгачкы биринчи рейдтерден боруп өткөрүп жатсаңыздар керек, 22-июнь күнү. Биринчиден болуп өткөрүп атабыз буну. Бул алдыда өтүп жүргөн Санкт-Петербург шаарында 1, 2, 3, 5 чейин ал жакта өткөргөнбүз, Россия шаарында. Анан досум экөөбүз бул жерде башына турган Марат Айдаров деген да досум бар. Ал экөөбүз кеңешип, анан башын ушу фундаменттен баштаган ошо досум экөөбүз болобуз. Анан ал жакта өткөрүп Россияда, анан бул жакка ошо Кыргызстанга өткөрөлү мекенибизге деп, бул жакка чечип, бул жакка алтынсын бул жакка өткөрүп атабыз, өтө чоң деңгээлдүү түрдө. Өзүңүздүн оозуңуздан угайлы, жалпы ошол файт карт кандай түзүлдү? Главный бойдо Тилек Машарапов урушат, со главныйда урушат, Азиз Сатыбалдиев урушат, анан Ак Тилек Жумабек уулу, Тайсон деген урушат, Канат Келдибек урушат, Бекболот урушат. Анан Мемин деген Кыргызстандын Мемин деген спортсмендер урушат күчтүү. Айта кетчү болсок, Азербайжандан, Дагестандан, Россиядан, ушу Камерун өлкөсүнөн Тайсон деген, Египеттен ушундай күчтүү байыстар келет. Европада жүргөн мушкерлер да турат, же Санкт-Петербург ичиндеги мушкерлер эмес турат? Андай эмес, ошо Европада жүрүп, ошол жакта бой өткөрүп жүргөн байыстар күчтүү. Жалпы канча беттеш болот? Жалпы беттеш 16 бой болот. 16 супер бой болот. 32 мушкер катышат экен да? 32 мушкер. Бардыбыз эле угуп жатабыз, 22-июнь депчи. Саат канчада башталат? Ошол туурасында айтсаңыз. Ошондой эле стердаун болот, взвешивание болот, ошонун бардыгы кайсыл жерде болот? Элибиз келгенде болсун да. Стердаунду жакын арада биз Instagram баракчабызга жазып чыгабыз. Азыр 2 жер сүйлөшүп жүрүп атат. Азыр Бишкек парк, анан биз өзүбүз өчкөн Чынар күндүчү.
Ал жер азыр же ошол же эки жердин бирөөсү болот да, же Бишкек паркка болот, же Чынар кумга болот. Башталышы 19:00. кечки Кечки. 19:00. Азыркы учурда бул жак Эрепсинин байестери Бостон Анарбаев, Жылдыз Ыбрайымова ушуларга кичине чакыргандан келдик. Жалпы коомчулукка, кыргыз элибизге кайрылуу жазаңыз, чакыруу жазаңыз, сизге эркин микрофон. Барыңыздарды 22-июнь күнү күтөбүз кыргыз элин. Келиңиздер, кыргыздын менмен деген мушкерлерин колдоп кетиңиздер. Барыңыздар күтөбүз иншалла ошол. Күч бирдикте дейт го иншалла. Урматтуу көрөрмандар, ушу менен биздин көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Барыңыздарды 22-июнь күнү күтөбүз. Бир билет бизден белек болмокчу. Кыргыз жигиттери деген сөздү улап, жакшы ыр саптарыңыздарды, каалоо тилектериңиздерди калтырсаңыздар, жеңүүчүнү аныктап, кийинки көрсөтүүбүздө ошол инсанга ушул билетти тапшырабыз. Андыктан өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди калтырыңыздар, ушул билеттин ээси болуп кетиңиздер. Сиздер үчүн кыргыз мушкерлерин колдогон көрөрмандары үчүн болмокчу. Андан тышкарыда беттештердин бардыгын YouTube спорт мейкиндеги каналынан көрө аласыздар.